Бир кызык нерсени байкадыңызбы? Балдарыңыз сураса сатып бересиз. Эгер апаңыз ооруп калды десе акча табасыз. Конок келет десе дасторконду жайылтып жазайсыз. Бирок өзүңүзгө келгенде азыр эмес, кийин алам, азыр акчаны үнөмдөп турайын деп каласыз. Я тоже была такая. Өзүмө бир нерсе алсам күнөөлүү сезчүмүн. Даже было 50 сомдук трусейди аяп деп боюмдагы барда кийген панталоновый труселеримди кийип жүргөн учурум болгон. Себеби менин ичимде бир ишеним жашачу да, а дегенде баарына беришим керек. Анан ошондон ашса калса өзүмө деп. Бирок бир күнү түшүндүм, эгер аял өзүнө акыркы орунду койсо, өзүн тандабаса, барып аял выгоранияга келет экен. Чарчаган аял болосуң, бактысыз аял болосуң, өзүн сүйбөгөн аял болосуң, и башкаларга дагы толук энергия бере албай калат экенсиң. Ошондон кийин мен өзүмө уруксат бере баштадым. Курстарга, спортторго, витаминге, жакшы крем алып бетиме сүйкөгөнгө, жакшы кийимге, кыялдарыма жана эң кызыгы ушул жерде башталды. Өзүмө уруксаат берген сайын кирешем дагы өсө баштады. Анткени маселе акчада эмес, маселе өзүңдү татыктуу көрүүдө экен. Суроо сизге, сиз акыркы жолу өзүңүзгө качан белек бергенсиз? Комментарийге жазгыла.